لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد لك والفضل لك والملك لك لبيك لا شريك لك ما خاب عبد قد سلك آماله كي يسألك عفوا ورحمة به لو لم ينله ما هلك Урматтуу жамаат, албетте жанагы айтат го, эгерде бир жерге үй ала турган болсоң, кошунаңды танда, эгерде сапарга чыга турган болсоң, анда шерийиңди танда деп. Эми бул сапар ушундай сапар башка бир мамлекеттерге бара турган, же болбосо Россия, Америка, же болбосо башка бир чет өлкөлөргө чыгып ойноп келе турган, Дубайга барып, башка көйгө барып ойноп келе турган сапар эмес. Бул албетте бул сапардын өзүнүн аманаты, өзүнүн кыйынчылыгы, машакаты, өзүнүн бир жоопкерчилиги бар. Эмне үчүн дегенде, Аллах Тааланын чакырыгына лаббайк айтып, ушул жерде Аллахтын алдында, Аллахтын үйүнө, Аллахка конок болуп келатабыз. Ошондуктан бул сапар башка сапарларга караганда бир топ айырмачылыгы жана жогору турат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан хадисти билесиздер, 3 жерге пайгамбарыбыз зыярат кылыштыкка уруксат берген. Меккеге, андан соң Мединага, андан соң Байтул Кудусте бар, Израилдеги Кудус мечитине. Bundan башка жака зыярат кылуу пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам буйруган дагы эмес, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан дагы эмес. Ошондуктан бул сапарыбыз пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам көрсөткөндөй, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам умра кылгандай, өзү кандай ар бир ажылык умра амалдарын кандай аткарган болсо, ошол сыяктуу кылып так даана ар бирин жеткире аткарыштык сиз менен биздин милдетибиз. Анткени билесиздер, бул шарият амалдары оюн эмес. Буну болушунча кемчилдиксиз, ошол кандай шариятта алымдарыбыз көрсөтүп, китептерде көрсөтүп кеткен болсо, так даана сүннөт, важип фарздарын убагында даана аткарыштык сиз менен бизге милдет. Анткени буларды так аткарбасак, биздин ибадатыбызда, умрабызда кемчилдик пайда болуп калбаш керек. Ошондуктан жалпыңыздарды уйкудан каласыздар, машакаттын башы башталды. 6 саат 7 саат самолетте отуруп келдик. Азыр бул жагына дагы 6 саат 7 саат автобус менен барабыз. Ачкачылыкта болобуз, чарчаганбыз, тердегенбиз, жаман жыттар чыгар, башка болот. Кыскасы ушул бул сапардын машакаты менен башалды.